чоң сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды, жаман иштерибиздин негизинде душман болгон учурубузда бизди өзүңүз аяп, сиздин улуу сүйүүңүз аркылуу Ыйса Машаяктын биз үчүн төккөн каны, кымбат баадагы кан аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, улуу ырайымыбыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге түбөлүк өмүрдү тартуулап, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, бул дүйнөдө жашап турган учурда дагы бизди жетимсиретпестен, ар дайым биз менен чогуу болуп, алсыз жашообузда бизге жардам берип, чындык сөзү менен жетектегендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды мол кылып төгүп берип, өзүңүздүн улуу колуңуз менен жетектеп, ыйык рухтун жетеги менен ар бир адамга керектелүүчү сөз берип, мындан аркы жашообузду сиздин алдыңызда уяткарууга калбаган жашоо менен жашай тургандай бололу. Бул дүйнө күндөн күнгө өзүнүн аягына бара жаткандыгын билебиз. Дүйнөнүн ар бир бурчунда коркунучтуу иштер, эртеңки күнү биз эмне болоорун билбеген адамдарбыз. Биз бир гана сиздин жардамыңызга муктаж адамдарбыз. Сиздин жардамыңыз жок болсо, биз ар убакытта күнөөгө батып кете турган, азгырылууга жол бере турган адамдарданбыз. Мындан аркы жашообуз бир гана сиздин даңкыңыз үчүн боло тургандай кылып, сиз бизге тапшырып берген улуу тапшырмаңызды бардыгыбыз күч кубат менен аткарышыбыз үчүн сиздин денеңиз болгон жыйында болуубузга жардам бериңиз. Дүйнөнүн ар бир бурчундагы биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан бардык биздин кымбат бир туугандарга өз ырайымыңыз менен чогуу болуп, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткирип, адашкан адамдарды сиздин алдыңызга ээрчитип келишине жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз адамдарга күч кубат берип, өзүңүз ден соолук берип, мындан аркы жашоосунда бир гана сизге таянып, сиз колдоно турган адамдардан болушуна жардам бериңиз. Бул саатта ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат берип, сиздин улуу эркиңизди таанып биле тургандай кылып, биз менен чогуу болуп, сиздин алдыңызда кандай татыктуу адамдардан болушубуз керек, ошону сөз аркылуу бизге ачып бериңиз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазуунучуга ачабыз. 2-Корунтуктар 5-бөлүм. Корунтуктарга жазылган 2-кат 5-бөлүм. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 17-аят. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 17-аятты бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Жекшемби күнү эртең мененки саатта биз сиздер менен тирүү адамдар жана өлүк адамдар деген темада бир нече жума бою сүйлөшүп келе жатабыз. Куткарылган адам Машаякчыны биз тирүү адам деп атайбыз. Ал эми жогорудан төрөлбөгөн жаны өлүк адамды ыйык жазууда өлүк адам деп атайт. Тирүү адамдар жана өлүк адамдар экөө бири-бири менен өтө айырмаланышат. Эмне үчүн бул темада сүйлөшүп жатабыз? Эмне үчүн бул теманы түшүндүрүп келе жатам? Анткени куткарылган адам куткарылуусу канчалык ыйык, канчалык баалуу экендигин баркалбай жашап жүргөндүгү үчүн ойлонбостон жашаган адамдар дагы бар. Ошондуктан эсиңиздерге салып, Машаякчынын чыныгы жашоосу бул дүйнөдөн канчалык айырмасы болушу керек деген нерсени жеткириш үчүн айтып келе жатам. Тирүү адам жана өлүк адам экөө бири-биринен өтө эле чоң айырмачылыктарга ээ. Анткени куткарылган адам эми Кудайдын астында тирүү адам. Ал эми куткарылбаган адам Кудайдын астында өлүк адам. Кылмыштардын жана күнөөлөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти деп Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта айтылат. Куткарылган учурда өлүп калган жаныбызды Кудай өзү тирилткен. Өлүк адам Кудай менен болгон байланышы үзүлүп калган адам. Жыйынтыгында ал бара турган жер түздөн түз тозок болуп саналат. Өлүк адамдар Кудайдын сотуна келип соттолуп, шайтан менен биргеликте анын жиндери үчүн даярдалган жерге бара турган жер бул тозок. Ал эми куткарылган адамдар, тирүү деп аталган адамдар түбөлүк өмүргө ээ болгондуктан асман падышачылыкка барчу адамдар. Биз сиздер менен куткарылууга ээ болгонубуз бул тирүү адам гана болбостон, биздин алган куткарылуубуз канчалык чоң мааниге ээ экендигин, биз кандай статуска ээ болгон адамдарбыз, ошол жөнүндө жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. Тирүү адам өлүк адамдан сөзсүз түрдө айырмаланат. Ошол себептер менен биз бул жашоодо жашап жаткан жашообузда куткарылбаган адамдын жашоосунан үлгү алып жашаганыбыз туура болбойт. Биз сөзсүз түрдө айырмаланышыбыз керекпиз, бөлүнүшүбүз керекпиз. Мен дагы ушул ыйык жазууну өз алдымча изилдеп отуруп, Машаякчылардын жашоосу, тирүүлөрдүн жашоосу, же болбосо куткарылгандардын жашоосу кандай башка жашоо экендигин мен күндөн күнгө өзүмө сабак алам дагы, насаат алам. Бүгүн дагы сиздер менен окуп кеткен бул аятка токтолуп, тирүү адам ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам деген аятка токтололу деп турабыз. Анткени
Машаяктын ичиндеги адам жаңы адам болду. Кудай өзү жараткан жаңы адам болду, жаңы жаратуусу болду. Машаяктын ичинде деген адам, демек ал куткарылган адам. Куткарылбаган адам, ал Машаяктан сырткары жашаган адам. Машаяктын ичинде жашоо, Машаяктан сырткары жашоо деген дагы бул өтө бири-биринен айырмаланат. Куткарылган учурда биз Машаяктын ичинде жашайбыз. Жакан 14-бөлүм 20-аятта силер менин ичимде, мен силердин ичиңерде экенимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Куткарылган күнү мен эми Теңирдин ичинде, Теңир менин ичимде экендигин түшүнө алабыз. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 17-аятта дагы айтылат: ким Теңир менен бириккен болсо, аны менен бир рух болот. Теңир менин ичимде жашайт, мен анын ичинде жашайм. Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот деген сөздөр өтө көп эле жазылат. Мурунку жумада биз сиздер менен үйрөнүп кеткендей, Римдиктерге 6-бөлүмдө Ыйса Машаях менен бирге өлүп, бирге көмүлгөнбүз. Ыйса Машаях биз үчүн өлдү. Демек биздин ишенимибиз аны менен чогуу өлдүк, чогуу көмүлгөнбүз деген мааниге ээ. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 14-аятта дагы айтылат: бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү. Бирөө, демек Ыйса Машаяктын өлүмү менин өлүмүм болуп калды. Анткени Ыйса Машаях баардык адамдардын ордуна өлдү. Ыйса Машаях ал күнөөсүз болгондуктан өлүүгө кереги жок эле, бирок ал күнөөкөрлөр үчүн өлгөндүктөн. Демек, бирөө баардыгы өлдү. Баардык адамдар Ыйса менен бирге өлүштү. Күнөөкөр биз өлүшүбүз керек эле, бирок биздин ордубузга Ыйса Машаях өлдү. Биз сотоло турган сотко Ыйса Машаях өзү соттолду. Ошондуктан биз Машаях менен бирге көмүлгөнбүз. Ал тирилген учурда биз дагы аны менен тирилгенбиз. Эфестиктер 2-бөлүмдө айтылат: Ыйса Машаях менен бизди тирилтти дагы асманга отургузат. Ыйса Машаях тирилгенден кийин асманга көтөрүлөт дагы Кудайдын оң жагында отурду. Биз куткарылган адамдардын денеси бул дүйнөдө жашайт, ал эми биздин статусубуз өзгөрдү. Демек, асман падышачылыкка бара турган адамдар болдук. Мисалы үчүн, президент болгон адам президенттин тактысына отурду деп айтабыз го, же болбосо бир министрдин ордуна отурду деп. Ал ошол орунга отургучка отуруп калды деген мааниге эмес, ошол статуска ээ болду деген. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдар Теңир менен бирге өлгөн, көмүлгөн жана кайрадан тирилген. Биз дагы Машаях менен биргеликте асманда аны менен чогуу отура турган статуска, укукка ээ болгон адамдарбыз. Ошондуктан куткарылган адамдардын укугу же болбосо бийлиги, статусу канчалык жогорку деңгээлде экендигин дагы биз жакшы билишибиз керекпиз. Куткарылган адам Машаяктын ичинде. Ошол күнү силер менин ичимде, мен силердин ичиңерде экенимди билишиңер керек. Теңир менин ичимде деген сөздү түшүнүп атасыздарбы? Теңир болсо алыста, асманда жүрөт деп гана элестетесиздерби? Ыйык рух менен ал менин ичимде жашайт. Кудай Ата, ыйык рух жана уулу Ыйса Машаях. Буну болсо адамдык акыл менен түшүнүүгө мүмкүн эмес нерсе. Бирок Кудай Ата, уул жана ыйык рух ыйык жазууда өтө жакшы чагылдырылган, байыркы келишимде убадаланган. Ыйса Машаях бул дүйнөгө келет, Кудайдын уулу катары 33 жыл жашайт дагы, Кудайдын жазуусу боюнча өз жанын берип өлөт дагы, асманга көтөрүлөт. Асманга көтөрүлгөндөн кийин ыйык рух бул дүйнөгө келет. Ар бир айтылган сөздү бизге түшүндүрүп бериши үчүн ошол рух биздин ичибизде жашайт. Римдиктер 8-бөлүмдө айтат:
кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Ыйык рух менин ичимде жашайт, Теңир менин ичимде жашайт, Кудай менин ичимде жашайт деген сөздөрдүн бардыгы бир эле маанидеги сөздөр. Аны бөлүп салууга мүмкүн эмес. Теңир ыйык рух менен менин ичимде жашайт. Биз Теңир менен эми өз алдынча боло албайбыз, Машаяктан ажырай албайбыз. Биздин акылыбыз менен, биздин билимибиз менен түшүнүүгө мүмкүн эмес болсо дагы, бул чындыкка жатат. Биз акылыбыз менен түшүнө албаган нерселерге жөн гана ишенсек болот. Кандайча бул дүйнө жүзү сөз менен бир ирет жаратылды. Биз канчалык акылыбызга салып ойлогондо дагы ал түшүнүксүз, бул Кудайдын керемет күчү аркылуу аткарылды. Ошого ишенсек болот. Ыйса Машаяк эмне үчүн бизге окшогон күнөөкөр үчүн өз жанын берип өлдү? Аны түшүнө албасак дагы ишенишибиз керекпиз. 1-Жахан 4-бөлүмдө айтылат, Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай ал өзү сүйүү болгондуктан биз үчүн өзүнүн жанын берди. Ошол сүйүүнүн кеңдиги, узундугу, тереңдиги, бийиктиги эмне экендигин түшүнө алышсын деп бизге ошол нерсени тартуулады. Күндөн күнгө ыйык жазууну изилдеп отуруп, Кудайдын сүйүүсү канчалык улуу экендигин түшүнүп келебиз. Кичинекей балдар ата-энеси сүйөт, жакшы көрөт дегенди билет. Бирок канчалык деңгээлде жакшы көрөрүн, сүйөрүн кичинекей бала али биле албайт. Качан чоңойгондо гана, бой жеткенде гана ата-энеси сүйүүсүн билет, барктайт, урматтайт. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын бизге болгон сүйүүсү канчалык кенен, узун, терең, бийик экендигин, океандардан дагы терең, асмандан дагы бийик экендигин биз акырындык менен сөздү үйрөнүү аркылуу, руханий жашоо менен жашап отуруп түшүнүп келе жатабыз. Жыйынтыгында Кудайдын толуктугу менен биз толуктукка ээ болобуз. Кандай болгон күндө дагы куткарылган биз Машаяктын ичинде жашаган адамдарбыз. Демек, Теңир өзү менин ичимде. Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта азыр мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Мен күнөөкөр өлдүм. Эми менин ичимде Машаяк өзү жашап жатат. Элчи Павыл айткандай, эски адам өлдү, эми менин ичимде Машаяк Теңир өзү жашап жатат. Ошондуктан ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам болот. Машаяктын ичинде ал жаңы жаратылган адам. Кудай башында асман менен жерди жаратты. Башталыш 1-бөлүм 1-аятта айтылат. Асман менен жерди жараткан Кудай. Андан кийин 6 күн бою жерде жашай турган бардык жаныбарларды түр-түрү менен, өсүмдүктөрдү түр-түрү менен жаратты. Анан эң акырында Кудай өзүнүн бейниси боюнча адамды жаратты деп айтылат. Эң биринчи жаратуу. Эң биринчи жараткан жаратуусу бул чыныгы жаратуу эмес, жеткилең жаратуу эмес. Мисалы, имарат болобу, үй болобу тургузулган учурда карасак, азыркы учурда андай нерселерди көрүүгө мүмкүн эмес, бирок мурунку убакыттарда атайын бир кичинекей үй болобу, времянка болобу, ошону жасап коюп, андан кийин чоң үйдү курушчу эле. Анан качан жаңы курулган имарат же болбосо үй курулуп бүткөндөн кийин астындагы эски времянка же болбосо бир кеңсени же болбосо бир курулган үйдү алып салышкан эле. Аян китеби 21-бөлүм 1-аятта айтылат, мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм деп. Мурункунун бардыгы өтүп кетти. Мурунку асман, мурунку жер жок болду. Эмне үчүн? Анткени ал азыркы жаратылган асман менен жер түбөлүк болбойт.
Асманды да жерди дагы Кудай жаратты, бирок убагы келгенде жер дагы эскирет. Кийим эскиргендей эле жер дагы эскирет. Эми жаңы кийим кийиши керек болгон сыяктуудай. Андан сырткары Кудай жараткан жаратуулардын эң негизгиси, маанилүү жер бул биздин жер, космос, жер. Жерде сан жеткис жылдыздар бар, планеталар бар. Бирок Кудай караганда эң эле даңктуу, эң эле маанилүү бул жер, адам үчүн жаратылган жер. Жер ушунчалык кенин, канчалаган адамдар жашашат. Мисалы үчүн бул дүйнөдө деле көптөгөн үйлөр бар го. Үйлөр көп болсо деле адам өзү жашаган үйдү жакшы көрөт. Үйдөн бир жака кете турган болсо, батыраак үйгө кайтып келейин дейт, үйүн сагынат, көнүп калат. Ошондой сыяктуу эле Кудай асман менен жерди жараткан, башкарат, бирок бул жерге Кудай кам көрөт. Эмне үчүн? Анткени дал ушул жерде Кудай өз бейнеси боюнча жараткан адам баласы жашагандыктан. Кудай жараткан адам жашагандыктан Забур 48-бөлүм 21-аятта атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлү турган жаныбарларга эле окшош. Кудай жараткан нерселердин ичинен эң эле баалуу, эң эле даңктуусу бул адам баласы болуп саналат. Анткени өзүнүн бейнеси боюнча жараткандыктан. Өз бейнеси боюнча жаратуу деген бул оңой эле маселе эмес, анткени Кудайдын чоң планы, иши коштолгон элек. Анын түбөлүккө байланыш болгон максаты, эрки бар элек. Ошондуктан Кудайдын көз карашында эң эле даңктуу, маанилүү бул адам. Бирок адам ошо өзүнүн баалуулугун түшүнбөгөн болсо, анда өлүп кала турган жаныбарлар сыяктуу эле болуп калат. 2-Петр 2-бөлүмдө дагы айтылат, алар өлүп кала турган жаныбарлар сыяктуу эле. Жаныбарлар өлтүрүлүш үчүн жаратылган. Жаныбарларды союп жеп кое турган болсок, алардан эч нерсе келип чыкпайт, анткени башынан баштап эле жаратылган максаты ошол эле. Ал эми адам өлүп калыш үчүн эмес, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн жаратылган. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө түбөлүк өмүрдү бериш үчүн келген. Ал эми биз түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн төрөлгөнбүз. Матай 16-бөлүм 26-аятта Ыйса Машаяк айтат, адам бүт дүйнөгө ээ болсо да, бирок өзүнүн жанына зыян келтирсе, анда ага эмне пайда? 60, 70, 80 жыл жашай турган денеси жөнүндө айтылган жок. Түбөлүккө, өлбөс денеге, түбөлүк өмүргө ээ болушу керек. Ошол бул дүйнөдөн дагы артык нерсе болуп саналат. Анткени ошол адамдын куткарылышы үчүн өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберет, айкаш жыгачка кадаганга чейин уруксат берет. Эмне үчүн? Анткени эң кымбат баада бизди сатып алышы керек болгондуктан. Бул жер дагы жеткилең эмес. Бир нече убакыт өткөндөн кийин бул жер дагы эскирет, кыйрайт, жок болот. Насаатчы китеп 3-бөлүм 1-аятта айтат, баардык нерсенин өзүнүн убактысы бар. Асмандагы ар бир нерсенин, асман астында, жерде ар бир нерсенин өз убагы болот. Демек, жер дагы түбөлүк болбойт. Ошол убакытта Кудайдын белгилеген эрки аткарылышы керек. Насаатчы 3-бөлүм 11-аятта Кудай адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып койду. Адам баласы бир нече жыл бул дүйнөдө жашашы мүмкүн, ал эми анын жаны, руху түбөлүктүүлүктү эңсейт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жашагандыктан түбөлүк жашагысы келет. Бул дүйнө түбөлүк жашоого барыш үчүн даярдык катары жаратылган. Ошондуктан бул дүйнө
жеткилең эмес, анткени бир нече убакыт өткөндөн кийин жер чапандай эскирет. Дүйнө акырында ядролук согуш менен кыйрайт деп айтылат, бирок ядролук согуш болбосо дагы жер өзүнөн өзү картаят, өзүнөн өзү эскирет дагы жок болот. Анткени чапандай эскирет, кийим эскиргендей эле адам баласы дагы бул дүйнөдө жашап жатат, бирок бир нече жыл гана жашай алат. Чынында Кудай адамды бул дүйнөдө 100 жыл болсо дагы жашасын деп жараткан эмес, анткени өлүмдөн кийин түбөлүк өмүр күтүп турат. Ошондуктан бул дүйнөдөгү биздин жашообуз түздөн түз кийинки түбөлүк жашоого даярдык катары. Еврейлер 13-бөлүмдө айтылат, бул дүйнөдө биздин туруктуу шаарыбыз жок, анткени биз келечектегини эңсеп жатабыз. Демек, бул дүйнөдө болгон нерселердин бардыгы эскирет, кыйрайт, жок болот. Адам дагы бул дүйнөдө жашап жатканынын себеби убактылуу гана жашайт. Жеремиянын ыйы 3-бөлүм 33-аятта айтылат. Кудай адамдардын кыйналуусун, кайгыга батуусун өз жүрөгүнүн каалоосу боюнча аткарбайт. Анткени Кудайдын чыныгы каалоосу андай эмес. Адам кайгырып калсын, жазаланып калсын дебейт. Адамды жек көргөндүгү үчүн эмес, өлтүрүш үчүн эмес. Бул дүйнөдө сен үчүн түбөлүк эч нерсе жок деген сабак бериш үчүн бизге Кудай жаза катары бериши мүмкүн, кайгы жибериши мүмкүн. Эгерде бул дүйнөдө адам шаан шөкөттө жеткилең жашоо менен жашай бере турган болсо, анда ойлошот эле да, бизге түбөлүк өмүрдүн эмне кереги бар, бул дүйнөдө деле бактылуу жашай алабыз деп. Адамдар илимди, билимди, бардык нерсени өнүктүрүп жатат азыр. Өтө узак убакыт менен жашайбыз деп ойлошот. Бирок ал адамдардын ою Кудайдын эркине каршы чыккан болот. Анткени бул дүйнөдө адам бактылуу жашоо менен жашай албайт. Адам ойлойт, мен узак бою, убакыт бою жашайм дейт. Бирок Кудай жазалап койгон бул дүйнөдө ал андай деле чыныгы бакытка бөлөнүп жашай албайт. Адам өзү жада калса 100 жыл да жашай албайт. Кече күнү мага биздин диакон мындайча билдирме жиберди. Америкада эң чоң атагы чыккан белгилүү бир өзгөчө адам бар экен. Анын байлыгы ушунчалык көп экен, акчасы да көп, килтейген чоң үйлөрдү дагы тургузуп койгон, машинанын түрү бар. Колунда болгон нерсесинин бардыгы. Күндөрдүн биринде ал ооруга чалдыгат. Анан аны ооруканага жаткырышат. Өзүнүн үйү канчалык заңгыраган үй болсо дагы ал үйдө жашай алган жок. Канчалык түрлүү машинасы болду, бирок машинага отурган ордуна оорукананын инвалид коляскасына отуруп калды. Байлыгы эч кандай пайда алып келген жок. Сулайман падыша дагы дүйнөдөгү болгон нерсенин бардыгын көрүп көрдү дагы жыйынтыгында эмне деп тыянак чыгарат? Түйшүк, бардыгы түйшүк. Биринчи жакан, экинчи бөлүм 16-17 аяттарда айтылат. Бул дүйнөдө эмне болсо, анын бардыгы өтүп кетет. Ошондуктан ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Куткарылгандан кийин куткарылган адамды жаңыча жаратат, жаңы кылып. Англисче котормосун карасам, new creation, жаңы жаратуу
дегенди билдирет. Кудай өзү жаңылап жараткан адам. Аян китеби 21-бөлүм 1-аятта айтылат: мен жаңы асман, жаңы жерди көрдүм. Мурунку асман, мурунку жер жок болуп кетти. Куткарылган адамдар Кудай менен чогуу болду. Ал жакта ый да жок, оору да жок, кайгы да жок, өлүм деген нерсе да жок. Анткени мурункунун баардыгы ошо кайгы менен өтүп кетти. Жер менен кайгылардын баардыгы өтүп кетти. Жаңы жер, жаңы асманга барышыбыз үчүн биз жаңы адам болушубуз керекпиз. Анткени эски адам жаңы асман, жаңы жерди көрө албайт. Ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мен эмес, Теңир бизди жаңы адам кылып жаратты. Эфестиктер 2-бөлүм 10-аятты карасаңыздар, анткени бизди ал жараткан. Жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн Ыйса Машаяк аркылуу биз жаратылганбыз. Тешик болуп калган нерсени бүтөп койгон жок, такыр эле жаңы жаратуу, жаңы адам кылып жаратты. Биздин жүрүм турумубузду, жашаган жашообузду баардыгын көз ирмемде өзгөртүп койду деген мааниде эмес, мурункунун баардыгы өтүп кетти. Демек, эски адам, жазаланган адам. Мына эми ал жаңы адам болду. Карагылачы. Бул кыскача эле айтылган сөз, бирок ушул сөздүн ичинде канчалаган чоң маанидеги сөздөр жатат. Кудай өзү бизди жаңы адам кылып жаратып алды. Жаңы асман, жаңы жерди биз үчүн тартуулайын деп, Кудай дүйнө жаратылганга чейин эле ошол планды ойлоп койгон эле. Жаңы адам, мурункунун баардыгы өтүп кетти. Адам атанын ичинде жашаган күнөөкөрдүн жашоосу бүттү, өтүп кетти. Мына эми жаңы адам болду. Жаңы адам болду. Мына кара. Көрсөткүлөчү, эмнеңер жаңыланды? Мына жаңыландыңар деп атпайбы? Биз, демек, жаңы адамдын жашоосу менен жашашыбыз керекпиз. Жаңы асман, жаңы жерге бизди жибериш үчүн. Мурункунун баардыгы өтүп кетти. Эски адамдын жашоосу бүттү. Жазалана турган адамдын жашоосу бүттү. Соттоло турган адамдын жашоосу Машаяк менен бирге соттолду. Эми биз түбөлүк өмүргө ээ болдук. Соттолбойбуз, жазаланбайбыз. Жаңы асман, жаңы жерди көрө турган адамдардан болдук. Жаңы адам болдук. Ушул сөздү окуганда менин оюма мындай келет. Азыр андай нерселерди көрбөйсүң. Менин кичинекей кезимде арабага мындай таттууларды сатып алгыла деп бир абышкалар жүрчү эле көчөдө. Андан кийин акчаң жок болсо, үйүңдөгү кастрюль болобу, сковородка болобу, айнектен жасалган идиш болобу, темир болобу, ошолордун баардыгын алып келгиле. Ордуна таттууларды силерге берем, печенье берем дейт. Сен ошол темир болобу, же болбосо идиш берсең, анын ордуна сага бир таттуу печенье берет. Анан балдар сурашат, бул темирди эмне кыласыз десе, айнекти өзүнчө, алюминий өзүнчө, өз алдынча бөлүп, аны отко салып, эритип, эми жаңы идиш жасайбыз деп, жаңы түрлүү идиштерди жасайбыз деп түшүндүрүп берчү эле. Ошондой, сиз жакшы иш кылып турбайсызбы? Ушул жарыбаган темирлерди, идиштерди чогултуп алып деп. Азыр дагы ошол нерсени жакшы эстейм. Кээ бир балдар айтчу эле, кастрюльду буту менен тепкилеп басып, анан аны чогултуп,
кыйшайып калган кастрюль болсо деле мейли эле, эмне үчүн анткени отко кирип баардыгы эрийт деле. Жаңы идиш жасалып чыккандай сыяктуудай эле ким машаяктын ичинде болсо, ал адамды Кудай жаңы адам кылып жаратып коет. Ошол себептен Кудай бизди жаңы адам кылып жаратты. Биз жаңы адам болдук. Мурункунун баардыгы өтүп кетти. Баары жаңы болду. Күнөөкөр адам адил адам болду. Шайтандын балдары Кудайдын балдары болду. Тозоктун балдары бейишке бара турган элдер болуп өзгөрүлдү. Жазалана турган адамдар жаңы жер, жаңы асманды көрө турган адамдар болду. Ишенесиздерби ушуга? Кудай айтып жатса, биз кантип баш тартабыз, ишенбей кое алабыз? Чынында биз жаңы адам болдук. Биздин статусубуз өзгөрүлдү. Кудайдын балдары болдук. Куткарылган адамдын эрежеси ушундай, тартиби ушундай. Ким куткарылган болсо, ал жаңы адам. Ушуга ишенишибиз керекпиз. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүмдү чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 21-аяттан баштап окуйбуз. Эфестиктерге 4-бөлүм. Силер ал жөнүндө уккансыңар жана андан үйрөнгөнсүңөр, анткени чындык Ыйсада. Силер андан алдамчы кумарлары менен чирип бара жаткан эски адамдын мурдагы жүрүм турумун таштоо керек экендигин, акыл оюңарды жаңыртып турушуңар керек экендигин, чыныгы адилдик жана ыйыктык менен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган жаңы адамды кийүү керек экендигин үйрөнгөнсүңөр. Буга чейин жаңы адам болдуңар деп айтылат. Ал эми бул жерде айтылат жаңы адамды кийүү керексиңер деп. Биз Кудайдын балдары болдук, түбөлүк өмүргө ээ болдук. Тозокко бара жаткан адам бейишке бара турган эл болду, өзгөрдү. Эски адамдын жашоосу бүттү, эми биз жаңы адам болдук. Күнөөгө баткан биздин эски табиятыбыз ошол бойдон калды. Куткарылганда көз ирмемде ошол эски табият, күнөө табияты баардыгы өзгөрүп, ыйык болуп калганыбыз өтө жакшы болуп, бирок мисалы үчүн көчөдөгү кедей бир бала адам, бомжго окшогон бирөө аны падыша үйүнө алып барат дагы менин балам болосуң дейт. Андан кийин ал эч бир тартип көрбөсө, тамак берсе, аны алып бурчка кирип кетет. Жашынакай кроватка жаткырса, бурчка барып кайра жатат. Анан өзүнө окшогон достор менен достошом деп падышанын баласы ошентсе болобу? Статусу падышанын баласы деп аталды, бирок жүрүш туруму, жашоосу, кыймыл аракети дагы өзгөрүлө элек. Ошондо сыяктуу эле биз бейишке бара турган адамдардан болдук, Кудайдын балдары болдук. Бирок биздин эски күнөөкөр табиятыбыз дагы да калды. Ошондуктан чындык Ыйсада. Ошондуктан чындык Ыйсада болгондуктан биз Машаяктын ичинде болсок, демек ал аркылуу биз андан үйрөнүшүбүз керекпиз. Алдамчы кумарлары менен чирип бара жаткан эски адамдын мурдагы жүрүм турумун таштоо керексиңер. Бул дүйнөнүн азгыруусуна берилип кете турган адамдарбыз. Куткарылдык деп эле бизди
шайтан жөн койбойт. Куткарылуубузду тартып ала албаса дагы, ал адамды азгыра алат, кулатып алат. Кудайдын эрки боюнча жашабасын деп шайтан күн сайын ар кандай азгырууларды жиберет. Ошондуктан чирип бара жаткан эски адамдын мурдагы жүрүм турумун таштоо керексиңер. Эски адамдын жашоосунан арылгылат. Бир окуя болуптур, кызы атасына майрамда костюм белек кылат экен. Анан атасы бир жыл бою жаңы белек кылган костюмун кийбейт экен. Анан өзү жыттанып келсе да, кир болсо дагы мейли деп ошол кийимди кийип жүрө берет экен. Анан кызы келип айтат: ата, эртең жаңы жыл болот, неберелериз келет, сизди куттуктап келишет. Ошол жаңы бир аз кир болуп калган кийимиңизди чечип, жаңы кийимди кийимиңизчи десе макул дейт дагы. Эртеси күнү эртең менен неберелерим баары келгенде чоомундай толук болуп кийип келип калат. Эмнеге десе, мурунку эски кийимдин үстүнө жаңы кийимди, костюмду кийип алыптыр. Мурунку эски жыттанган кийимдин үстүнө жаңы кийимди кийип алыптыр. Ой ата, мен сизден суранбадым беле? Мурункуну чечип салыңыз дебедим беле? Жок. Силер кеткенден кийин бул жаңы костюмду чечип коем дагы, мурунку кийими менен кайра жүрө берем. Ой ата, антсеңиз жаңы костюмга чейин баардыгын жок кыласыз, эскиртесиз да деп кайгырат экен. Бул чыныгы окуябы же билбейм. Кызы атасына жаңы кийим кий деп белек кылып берди, бирок Кудай бизге эски кийимибизди чечтирип, андан кийин жаңы адам кылып бизди өзгөрттү. Кудайга жакпаган, күнөөгө байланыш болгон баардык биздин жүрүм турумубузду акырындан таштап салышыбыз керекпиз. Акырындык менен бирден ачкөздүк болобу, жаман адаттарыбыз болобу, жаман ойлор болобу, акырындык менен бирден алардан арылышыбыз керекпиз. Анткени Кудайдын бейниси боюнча жаратылган жаңы адамды кийүү керек экендигин үйрөнгөнсүңөр. Жаңы жер, жаңы асманга барышыбыз үчүн буга чейин жанакы кедей көчөдө жүргөн адам падышанын баласы болгон сыяктуудай эле акырындык менен аны дагы үйрөтүп алышат, тарбиялашат. Анан күн өткөндөн кийин ал дагы падышанын баласы катары өзгөрүлөт. Ошондой сыяктуу эле биз Кудайдын даңкына ээ боло турган балдары болдук. Анан мурункудай эле ачкөздөнүп, жаман көрүп, жек көрүп, бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосуна берилип, анан бул дүйнөнүн адамдарына окшоп жашай бере турган болсок, болбой калат. Ар бир ошол туура эмес жашоодон арылышыбыз керекпиз. Эски адамдан кутулуп, жаңы адамды кийишибиз керекпиз. Кудайга окшоп, адил, ыйык, жеткилең болушубуз керекпиз. Матай 5-бөлүм 48-аятта: асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Башталыш 17-бөлүм 1-аятта Ыбрайым 99 жашка чыкканда келип айтат: Кудай Ыбрайымга: менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол деп. 100гө толуш үчүн бирөө жетишпейт, 99. Ошондуктан кемчиликсиз бол деп. Анан 100 жашка чыкканда
Ыскакты Кудай берет. Ошондой сыяктуу эле бизге дагы жеткилең нерсени бериш үчүн күн сайын Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган жаңы адамды кийгиле дейт. Акырындык менен өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болушу керек. Күмүштөн кошундуну ажырат, ошондо зергердин колунан идиш чыгат. Накыл сөздөр китебинде айтылат. Мисалы үчүн күмүш, алтында ар кандай кошундулары көп болот. Башынан баштап эле чыныгы таза алтын, таза күмүш жок. Анан качан ошол күмүш, алтындарды ар кандай химикаттарды кошуу менен отко салып отуруп, андан кийин тазалайт, кошундуларын баардыгын алып салгандан кийин гана таза алтын, таза күмүш чыгат. Жаңы бир идиш чыгарышат. Пайдаланууга мүмкүн болгон идиштер чыгарылат. Накыл сөздөр 25-бөлүм 4-аятта айтылат. 2-Тимотей 2-бөлүмдө дагы айтылат. Ким Теңирдин ысымын чакырган болсо, ал адам адилетсиздиктен четтесин. Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин, күнөөдөн алыс болсун. Бардык нерседен өзүн таза алып жүрө турган болсо, анда кожоюну колдоно ала турган идиш болот. Анткени чоң үйдө алтында, күмүш идиштер бар, чоподон жасалган идиштер бар. Чоң үйдө ошондой идиштер бар сыяктуудай эле бардык нерседен өзүн таза алып жүргөн адамды Кудай өзү колдоно турган идиш болот. Татыктуу идиш болушу керек, жакшы иштерди жасаш үчүн. Таза эмес кир идишти колдонууга мүмкүн эмес. Канчалык алтындан жасалбасын, кристалл болбосун, анын ичинде жаман бир нерсе булганып калса, колдонууга мүмкүн эмес болуп калат. Азыркы учурда аябай бир кооздолгон идиш болгон учурда деле, азыркы учурда деле Кудай кандай адамдарды колдонот? Бай адамдыбы, атактуу адамдыбы, билимдүү адамдыбы, же жөндөмдүү адамдыбы? Таза адамды Кудай колдонот, билесиздерби ошону? Бардык нерседен өзүн таза алып жүргөн адамды, Кудайдын астында таза болгон адамды ал колдонот. Жакшы иштерди аткарыш үчүн Кудай ошону таза идиш катары колдонот. Ошондуктан бизди күн сайын тазалангыла дейт. Биз өзүбүздү кандайча тазалай алабыз? Жакан 17-бөлүм 17-аятта өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта, сенин сөзүң чындык. Теңирдин каны аркылуу бизди бардык күнөөдөн тазартып алды, түбөлүккө тазартты. Өзүнүн сөзү менен. Ыйык рух биздин ичибизде сөз аркылуу жүрүм турумубузду, оюбузду, жүрөгүбүздү өзгөртөт. Эфесиктер 5-бөлүм 25-аяттан баштап карасак, сөз менен, суу менен жууп, тазалоо, ыйыктоо аркылуу. Күн сайын биз жуунабыз го. Эртең менен жуунабыз, кечинде жуунабыз, душка түшөбүз. Суу болбосо биз өзүбүздү кантип тазалай алат элек? Суу менен жуунгандай эле сөз менен өзүңөрдү тазалагыла. Сөздү окугула, уккула. Анан ар бир сөздү жүрөгүбүз менен, жүрүм турубуз менен аткарганга аракет кылышыбыз керек. Сөз ачпаса да, укпаса да, окубаса дагы, аяттарды жаттагысы да келбесе, тил алчаак болгусу келбесе, ал адам кандайча өзүн тазалай алмак эле. Куткарылган адамды ыйык рух менен күн сайын бизди тазалайт.
Биринчи Жакан 3-бөлүм 1-аятта. Карагылачы, Кудай, биз Кудайдын балдары болушубуз үчүн ал бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү эле. Бизди күнөөлөрүбүздү эле кечирип койбостон бизди өзүнүн балдары кылып алды. Ал түздөн түз Кудайдын сүйүүсү деп аталат. Анткени биз өзүбүздүн тарабыбыздан эч нерсе кылган жокпуз. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Бирок качан Ыйса Машаяк келгенде биз ага окшош болуп өзгөрүлөбүз. Ыйса Машаяк келгенде биздин денебизге чейин өзгөртөт. Кудайдын өзүнүн даңктуу денесиндей кылып өзгөртөт. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-21 аяттарда айтылат. Биз асмандан Ыйса Машаяктын келишин күтүп жатабыз. Ал келгенде Кудайдын кудуреттүү күчү менен биздин денебизди өзгөртөт, даңктуу дене кылат. Периштелерден дагы сулуу кылат. 1 Жакан 3-бөлүмдө ошол жөнүндө айтылат дагы. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Машаякка окшош болом деген үмүттөнгөн адам өзүнүн жашоосун дайыма тазалайт. Кандайча тазалайт? Сыйынуу аркылуу, сөз аркылуу, сөздү окуу аркылуу, угуу аркылуу. Мен канчалык тил алчак боло алсам, ошончолук тил алчаактык менен өзүмдү тазалашым керек болот. Китепти окубаса дагы, укпаса дагы, анан өзү билем деп коюп эле бир дагы тил алчак жашоо менен жашабаса, анда ал адам кандайча Машаякчынын жашоосу менен жашай алат? Анда ал адам куткарылган адамбы, же жөн гана өзүн алдап жүргөн адамбы, ошону текшерип көрүшү керек. Куткарылды деп эле бир күндө периштеге окшоп өзгөрүлүп кетпейт. Биздин жүрөгүбүз, жашообуз акырындык менен күндөн күнгө өзгөрүлөт. Ошону руханий жашоодо биздин өсүшүбүздү айтат. Жаңы төрөлгөн балдарга окшоп рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Өсүп анан куткарыласыңар деген жок. Биздин жаныбыздын куткарылышы бар, андан кийин жашообуздун куткарылуусу, демек өзгөрүлүүсү. Биздин мүнөзүбүз, жашообуз, жүрүм турумубуз өзгөрүлгөн жашоо. Сөзсүз түрдө ал Машаякчынын жашоосунда болушу керек. Жаңы жер, жаңы асманга киришибиз үчүн чыныгы үмүткө ээ болгон адам Машаяк кандай таза болсо, биз дагы өзүбүздү тазалашыбыз керекпиз. Асмандагы атабыз кандай ыйык болсо, 1 Петр 1-бөлүм 14-15 аяттарда айтылат. Силердин жүрүш турушуңар ыйык болсун. Силерди чакырып алган Кудай ыйык. Ыйык жазууда айтылат, ыйык болгул, анткени мен ыйыкмын деп. Атам ыйык болгондуктан, асмандагы атаңар кандай ыйык болсо, силер да ошондой ыйык болгула. Баардык жүрүш турушуңар, сүйлөгөн сөзүңөр. Кээ бир адамдар куткарылдык дейт дагы оозу менен эч бир өзгөрүлбөстөн сүйлөйт. Сөзгө алууга мүмкүн эмес сөздөрдү сүйлөйт, сөгүнөт, урушат. Бирөөнү карыгайт, ар кандай жаман сөздөрдү оозуна алат. 1 Петр 4-бөлүмдө айтылат, ким сүйлөсө Кудайдын сөзү сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса, Кудай берген күчкө жараша кызмат кылсын. Акырындык менен Машаякка окшош болушубуз керекпиз. Бир адам сурайт,
монахтар, Буддадагы монахтар кимге окшош болот деп. Албетте Буддага окшош болушат. Будданы жашнакай кылып жаратып койшот да мындай колун сунуп кыймылдабай. Шунчалык момун кылып жаратып койшот. Ана бирдентип монахтары Буддага окшош болушат. Мындай адамдар бар экен, боюнда бар аял өздөрү урматтаган, сыйлаган адамдын сүрөтүн алдына коюп коет да анан күн сайын ошону карап суктанса, ичиндеги баласы ошол адамга окшош болуп калат деп. Ошол себептерденби монахтарды карасаңыз, ошол Буддага окшош болушат. Анын ичин билбейм, бирок сырткы келбети менен окшош болушат. Машаякка ишенген адамдар кимге окшош болуш керек? Албетте, биздин Ыйса Теңирге. Силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Филиппиликтер 2-бөлүмдө айтылат. Машаяктыкындай ой жүгүртүүбүз болушубуз керекпиз. Машаяктай таза, акырындык менен ыйыкталып. Анан Ыйса келгенде денебизге чейин толук кандуу өзгөрүлгөн адамдардан болобуз. Мисалы үчүн цикада 7 жыл өткөндөн кийин уча турган канаттуу болуп өзгөрөт. Бир күндө эле, бир жылда эле эмес, 7 жыл бою убакыт керектелет. Ана сырткы катмарын чечип салат дагы андан кийин асманга учуп кетет. Биздин жашообуз дагы, ички адамыбыз да күндөн күнгө өзгөрүп, анан Ыйса Машаяк келгенде биз асманга көтөрүлөбүз. Мисалы үчүн цикада 3 жыл болот дагы, 3 жыл өткөндөн кийин бир адам лезвия менен зордоп, кыйнап, катмарын кесип салса, анда ал уча турган жаныбар боло алабы? Жок, кыйналат. Зордоп кыйнап эмес, белгиленген убакыт өтүшү керек. Ошондуктан эски адамды чечип салгыла. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган жаңы адамды кийүү керек. Чыныгы Машаякчынын мүнөзүнө ээ болушуңар керек. Машаякка окшоп, чындык мен ичимде болушу керек. Ыйык жазууну канчалык окубасын, канчалык сөз укпасын. Бирок анын жашоосу бирөө дагы өзгөрүлбөсө, анда ал эмне уккан болуп калат. Мисалы үчүн, бак отургузулгандан кийин, 3 жыл өткөндөн кийин өзүнүн жемишин бере баштайт. Адам куткарылгандан кийин 3 жыл өтө, 5 жыл өтө, 10 жыл өтсө дагы өзгөрүлбөйт, ошол эле бойдон. Ал кандайча адам билбейм. Колосалыктарга жазылган кат 3-бөлүмдө чогуу ачабыз. Эфестиктерге, Филиппиликтерге, андан кийин Колосалыктарга жазылган кат 3-бөлүм 9-аят. Бири-бириңерге жалган айтпагыла, анткени эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салып, жаңы табиятты кийгенсиңер. Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Жетинчи аятты да окуйбуз. Силер да бир кезде ошол кумарларыңар боюнча жашачусуңар. Бир кезде, азыр болсо, силер мунун баарын, ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла. Куткарылган адам бирөө туура эмес иш кылса, ушунчалык жек көрүп өлтүрүп коеюн дейт. Кечирбейт дагы. Аны айыптайт, жаман сөздөрдү сүйлөйт.
Бул түшүнүксүз. Куткарылган адам андай болбошу керек. Кудай силерди кандай кечирген болсо, силер да бири-бириңерди ошондой кечиргиле. Бири-бириңерге этияттык мамиле кылып, бири-бириңерди кечире билгиле. Эгерде бири-бириңерди кечирбесеңер, анда Кудай да силерди кечирбейт. Десең, жок, мен эч качан бул адамды кечире албайм деген адамдар да бар. Ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла. Бири-бириңерге жалган айтпагыла. Эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салгыла. Анткени мурункунун баары өтүп кетти, эми жаңы болду. Эски табият, эски жашоо баардыгын чечип салуу керек. Жаңы табиятты кийгенсиңер. Анткени жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Бул ар дайым өзгөрүлө турган процесс, бүтүп калбайт. Акырындык менен үзгүлтүксүз боло турган процесс, өзгөрүлүү процесси. Бул үчүн биздин аракеттерибиз да керектелет. Эфестиктерге жазылган кат 2 бөлүмдү да чогуу ачабыз. Эфестиктерге 2 бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 2 бөлүм 10 аят. Чогуу окуйбуз. Анткени бизди ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Машаяк Ыйса аркылуу жаратылганбыз. Бизди ал жараткан, Кудай жараткан. Кудай бизди куткарып алды. Эми бизди жаңы адам катары жаратты. Куткарылган адам Кудайдын жараткан адамы. Ыйса Машаяк аркылуу жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн жаратылганбыз. Ар бир буюм өзүнүн максаты менен жаратылган. Мисалы үчүн бул микрофон менин үнүмдү сиздерге жеткириш үчүн жаратылган. Саат убакытты билдириш үчүн жаратылган. Ар бир буюм өзүнүн максаты менен жүрөт. Эмне үчүн Кудай бизди жаңы адам кылып жаратып алды? Анткени Машаяктын ичинде жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Жакшы иштерди жаратышыбыз үчүн. Ал иш Кудай өзү белгилеп койгон. Бизди куткарып алам деген ишти дагы Кудай дүйнө жаратылганга чейин эле пландап койгон. Ыйса Машаякты жиберип бизди куткарып алды. Эми куткарылган адамды жаңы адам кылып жаратты. Эмне үчүн? Кудай өзү алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышсын деп. Бизди куткарып алып жаңы адамды жаратканы дагы дүйнө жаратылганга чейин эле белгилеп койгон. Бизди куткарып эле тим болбостон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Ал жакшы иш эмне деп аталат? Жөнөкөй эле жакшы иш эмес. Кудайды дүйнө жаратылганга чейин эле алдын ала белгилеп койгон жакшы иш. Ал эмне деп ойлойсуздар? Анда элчилердин иштери 10 бөлүмдү чогуу ачалы. Элчилердин иштери 10 бөлүм 38 аят. Элчилер иштери 10 бөлүм 38 аят. Кудай Назареттик Ыйсаны ыйык рухка жана күчкө кандайча толтурганын, ошол Ыйса эл аралап жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн баардыгын
айыктырганын билесиңер, анткени Кудай аны менен болчу. Кудай Назареттик Ыйсаны деп айтылат. Эмне үчүн Ыйсаны Назареттик Ыйса деп аташкан? Назарет өтө кедей, эч нерсеси деле жок, адамдар барк албаган жер эле. Назареттен эмне болуп калыптыр? Назаретти адамдар барк албаган жер эле. Назареттик Ыйсаны ыйык рухка жана күчкө Кудай толтурду. Ыйык рухка жана күчкө толтурду. Май менен куюп салгандай. Ыйса элдерди аралап, жакшы иштерди жасап, Ыйса бизди куткарып алганга чейин ыйык рух менен күчкө толтурган жакшы иштерди жасасын деп. Жакшы иштер эмне деп айтылат? Шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн бардыгын айыктырып алсын деп. Шайтандын бийлиги астында жашаган адамдар тозокко аларды эркитип бара жаткан адамдарды. Ыйса адам катары бул дүйнөгө келет дагы, Израиль жеринде бүт жерди кыдырат дагы, жакшы иштерди аткарган. Шайтандын бийлиги астында, шайтандын кол алдында жашаган адамдарды бошоткон. Демек, биздин жаныбызды куткарып ала турган ишти алдын ала көрсөткөн. Ыйса өлүп кайра тирилгенден кийин 50-күнү ыйык рух түшүрүлгөн. Иерусалимден башталган Самария жеринде бүт дүйнө жүзүнө ыйык рухтун жетеги менен шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн бардыгын айыктырышыбыз үчүн Ыйса Машаяк аркылуу алдын ала көрсөтүлгөн. Ыйса аткарган жакшы иштер азыркы учурда Ыйса биздин ичибизде жашайт. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан Кудай. Биздин ичибизде иштерин аткарган Кудай. Биз сураганыбыз же болбосо ойлогонубуздан да артык кыла турган Кудай. Ыйса Машаяктын ичинде иштеген ыйык рух жана күч азыркы учурда биздин ичибизде бар. Куткарылган адамдар жыйындын башчысы Кудай өзү, Ыйса, ал эми куткарылган адамдар ошол дененин мүчөлөрү болуп саналышат. Эми ошол Ыйса Машаяк аткарган жакшы иштерди биз азыр аткара алабыз. Эң эле жакшы иш ошол шайтандын бийлиги астында жашагандарды айыктырып алуу. Ачка калган адамдарга тамак бергенибиз ал дагы жакшы иш. Акчасы жок, окуй албаган студенттерге стипендия берип окутканыбыз дагы ал дагы жакшы иш. Бул дүйнөдөгү жакшы иштер, бирок Кудайдын көз карашында эң эле жакшы иш шайтандын бийлиги астындагы жүргөндөрдү айыктыруу. Шайтандын бийлигинен куткарып, Кудайдын алдына алып келүү, ошол жакшы иш болуп саналат. Андан дагы жакшы иш барбы? Тозокко бара жаткан адамды бейишке алып барганыбыз ошол жакшы иш. Бизди куткарып, бизди жаңы адам кылганынын максаты эмнеде? Акырындык менен бизди ыйык рух биз аркылуу жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн Ыйса өлүк адамдарды тирилткен, пес оорусу менен ооругандарды айыктырган. Жанын куткарып алыш үчүн ошол жакшы иштерди аткарган Ыйса. Ошол үчүн бизди жаңыдан жаратып алган. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм.
Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 5-6 аяттар. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Биринчи күндөн тартып азыркыга чейин, куткарылган күндөн тарта бизде эмне башталды? Мамилелешүү. 1-Кориндуктар 1-бөлүм 9-аятта айтылат: Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырып алган Кудай ишенимдүү. Күнөөдөн бизди куткарып алды. Анан Машаяк менен бирге мамилелешүүгө бизге чакырды. Fellowship, достукта болушубуз үчүн. Куткарылгандан кийин эми мен жалгыз эмесмин. Куткарылган бардык бир туугандар да бар. Кичинекей бала жаңы төрөлгөндө аны төрөгөн атасы, апасы, эжеси, байкеси, тайкеси, тайжеңиси бардык туугандар бар. Ошол үй бүлөдө ал коргоого ээ болот. Бардык нерсе менен камсыз кылышат. Ошондой эле куткарылгандан кийин биздин атабыз болот. Куткарылган бир туугандарыбыз болот. 1-Чакан 1-бөлүм 3-аятта биздин мамиле ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Ошондуктан биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде мамилелешүүдө болуп жатасыңар. Мамилелешүү аркылуу эмнени аткарабыз? Куткарылган адамдар мамилелешүүдө болуп жакшы иштерди жасаганга үйрөнүшөт. Жакшы иш деген эмне? Бул куткарылуу иши. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан Кудай. Биз сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык нерсени кыла ала турган Кудай. Кудай, менде акча жок, мен акча тапканга жардам бер. Мен атактуу адам болоюн, ошого жардам бер деп кыялданабызбы? Аны өлүп калган адамга эле берип кой дейт Кудай. Анткени анын бардыгы баасы жок нерселер. Кудай, мага жардам бер, ушул адамга жакшы кабарды айтайын, ал дагы куткарылып калсын. Анткени Кудай бир күндү 1000 жыл катары, 1000 жылды бир күн катары бир дагы адамдын кыйрап калышын каалабайт. Ошол чын жүрөк биздин жүрөктөрүбүз болушу керек. Куткарыла элек биздин үй бүлөбүз, жакындарыбыз, туугандарыбыз, досторубуз. Алар дагы Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган, бирок чындыкты билбестен өлүп кала турган болсо, тозокко барчу адамдар. Мен жакында Японияга барып келдим. Японияда болгонумда биздин пасторлар, миссионерлер шунчалык чын жүрөгү менен элдерге жакшы кабарды таркатып жатышат, аракеттерин өтө жумшап жатышат. Ал эми жакшы кабарды айтып жаткан адамдар ушул бизге керекпи деген нерселерин көрүп отурганда жүрөгүм шунчалык жүрөгүм ооруду. Эртеңки күндөн баштап мен Гонконгко кетип бара жатам. Ал жакта дагы семинар өтүшүм керек. Гонконгдогу адамдарга дагы жакшы кабар айтыш өтө кыйын деп атышат. Анткени алар көзгө көрүнгөн нерселер менен жашашат. Ыйса Машаякка ишенген адамдар дагы кызыкчылык үчүн ишенишеби? Бул жыйынга барат, тиги жыйынга барышат. Ар кайсы жыйындан аттап секирип жүрүшөт. Анан жанынын куткарылышы жөнүндө ойлонушпойт дагы. Бирок ошого карабастан бир адамдын жаны болсо да куткарылып калсын деп бүт аракетибизди жумшашыбыз керекпиз. Биз ал иштен баш тарта албайбыз. Анткени биздин Кудай
бир күндү 1000 жыл катары күтөт, 1000 жылды бир күн катары күтөт. Ошондуктан биз сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Мен жаңы куткарылганда башка адамдарды куткарып алыш үчүн ушунчалык кыйын эле. Мен ошо адамдар менен баарлаша ала турган кичинекей бир бөлмө болсо экен деп кыялданчумун. Азыр карасаңыздар, биздин жыйын ушунчалык чоңойду. Кудай ушунчалык иштеп жатат дагы, биздин жыйын аркылуу дүйнө жүзүнө жакшы кабар сөзү таркатылып жатат. 700дөн ашык миссионерлер 82 мамлекетте азыр кызмат өтүп жатышат. 82 мамлекетте 1000ден ашык жыйындар. Биз кандай сурансак, кандай сыйынсак, Кудай андан да артык нерсени аткара алат. Анткени Кудай жакшы ишти баштаган. Ошол жакшы ишти биз аркылуу Кудай аткаргысы келет. Ыйса Машаяк келген күнгө чейин ошол жакшы иштерди аткарышыбызды ал каалайт. Ал жакшы иштер аткарылышы үчүн бизди жаңы адам кылып жаратып алды. Бизди куткарып алыш үчүн Кудай дүйнө жаратылганга чейин эле пландап койгон эле. Анан жаңы адам кылып жакшы иштерди тапшырып берем деген дагы ал Кудайдын эрки эле. Куткарылган адамдар биринчиден өзгөрүлбөсө, башка адамдар эч качан куткарыла албайт. Куткарылдык деп анан кийин бул дүйнөгө ач көз болуп жашай бере турган болсо, бул дүйнөнүн адамдары эмне деп айтат? Өзүң биринчи жакшылап ишенип алчы дейт. Биздин жүрөгүбүз, жүрүм турумубуз, жашообуз өзгөрүлгөндө гана биз жакшы кабар таркаткан адамдар сөзсүз түрдө куткарылышат. Анткени биздин жашообуз ошону күбөлөндүрөт. Биз канчалык оозубуз менен жакшы сөздөрдү сүйлөбөйлү, бирок жашообуз өзгөрүлбөсө, бизди угуп аткан адамдар жалганчылар деп аташат. Ыйса ал өзү чындык, өзү жол жана өмүр. Биз ошол жолду адамдарга көрсөтө ала турган адамдарбыз. Чындык жөнүндө күбөлөндүрө турган, өмүр жөнүндө күбөлөндүрө турган адамдарбыз. Эми башка адамдарды ошол жолго салышыбыз керек го. Ошол ишти аткарышыбыз үчүн Кудай бизди жаңы адамдар кылып жаратты. Жакан 5-бөлүм 17 аятта айтылат. Атам ушул күнгө чейин иш кылып келе жатат, мен дагы иш кылып жатам. Жаратылуу иши бүттү. Асман менен жерди азыр башкарып келе жаткан Кудайдын иши улантылып келе жатат. Азыркы иш тозокко бара жаткан адамдарды куткарып калуу. Атам ушул күнгө чейин иш кылып келди, мен дагы иш кылып жатам. Күнөөкөрдү куткарып алуу. Күнөөкөрдүн ордуна кун төлөп сатып алганыбыз. Бизди куткарып алыш үчүн Ыйса Машаяк айкыш чыгачка кадалган эле. Ыйса Машаяк асманга көтөрүлгөнгө чейин Атам мени кандай жиберген болсо, силерди да ошондой жиберем дейт. Ыйсанын айткан сөзүн аткаргыла, же болбосо жакшы кабар жөнүндө күбөлөндүргүлө деп бизди жиберген. Ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт. Кудайдын айткан сөзүн биз айтсак, жакшы кабар таркатылат, түбөлүк өмүргө ээ болушат. Айтпай оозубузду жаап отуруп алсак, алар куткарылбайт. Өлүм оорусуна чалдыккан адамды дарылоого мүмкүн эмес. Бул жакшы дарыны ичсеңиз, анда айыгасыз десе, бейтап айтат, жок, мен аны каалабайм деп отказ берсе, анда ал өлүп да калышы мүмкүн. Врачтын милдети ошол адамды сактап калышы керек.
тозокко бара жаткан адамга биз жакшы кабар сөзүн жеткире турган болсок, Римдиктер 1-бөлүм 16-аятта айтылат: жакшы кабарды таратуудан уялбайм, анткени жакшы кабар бардык адамдарга жеткирилиши керек, анткени бул жакшы кабарда Кудайдын күчү камтылган. Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? Жакшы кабар жөнүндө айтпасак, башка адамдар кантип угушмак элек? Оозубузду жаап отуруп алсак, анда эч ким, биздин айлана чөйрөдөгү адамдар куткарылбайт. Ошондуктан элчилер айтат: биз көзүбүз менен көргөндө, кулагыбыз менен уккан нерселерди айтпай кое албайбыз. Ошондуктан бизди өлтүрсө дагы мейли, биз айтабыз. Анан куткарылган адам эч нерсе билбегендей, эми алар тозокко барса тозокко бара берсин деген ой менен жашаганы туура эмес болот. Албетте ал ишти биз жалгыз кылбайбыз, бардыгыбыз биримдикте. Азыр биздин жыйынга карап көрсөңүздөр, өзүнөн өзү пайда болгон жок. Бул жыйындардын бардыгы биз канчалык сыйындык, канчалык бир туугандар кызматташып, көмөктөшүп келгендиктен, мейли мен миссионер болуп чет мамлекетке бара албай алсам дагы, миссионерлерге керектеле турган өзүмдүн жардамды көрсөтөйүн деп курмандыктарын аябастан алып келген бир туугандар дагы аз эмес. Анан биз бир нече жолу эле кулактан туруп айтабыз, же болбосо жыйында, собрание учурунда ондуктарды алып келгиле, курмандыктарды алып келгиле деп зордоп кыйнайбызбы? Жок, айтпасак дагы биздин бир туугандар өздөрү эле билишет. Коронавирус пандемиясында канчалаган жардамдар көрсөтүлдү. Эми мен бирөөгө кылгыла, алып келгиле деп айтпайм. Ар бир адам өз ыктыяры менен аткарат. Былтыркы жылы дүйнөдөгү бардык биздин жыйындар үчүн биздин Сеул борбордук жыйындын атынан эле канчалаган суммадагы адамдар жеткирилди. Ал үчүн канча адам, канча ондук, канча курмандык алып келгени мен да билбейм. Анткени силердин конвертиңерди мен бирөөсүн дагы ачып карабайм. Анткени мен өзүмдүн конвертимди билем, жана аялымдын конвертин билем. Калгандары мен каалабайм дагы, көргүм да келбейт. Эмне үчүн? Анткени курмандык алып келүү, ондук алып келүү бул ар бир адамдын Кудай менен болгон түздөн түз байланышы. Сыйынып, ондуктарды алып келип, өзү сарптагандын ордуна ошону аяп, жакшы кабар үчүн коротулса экен деген бир туугандардын жүрөктөрү. Силердин Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер деген сөзгө таянгандыктан, ал иштер, ал сыйынуулар болбосо, жакшы кабар эч качан таратылбайт эле. Мен сиздерге, бир туугандарым, шунчалык ыраазымын. Анткени сиздер алып келген ондуктар, курмандыктар аркылуу бардыгы текке кетпестен жыйындар тургузулуп, жакшы кабар дүйнө жүзүнө тарап жатат. Лука 16-бөлүм 9-аятта: байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышы үчүн ошол өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлыгыңар менен досторду күткүлө. Анткени байлык, акча, анын бардыгы жок болуп кетчү нерсе. Жок болуп кеткенге чейин батырактан маанилүү иштер үчүн колдонгула. Кээ бир адамдар байлыкты, мүлктү ушунчалык жыйып алышат дагы, бир аз убакыт өткөндөн кийин өзү да колдоно албастан Кудайдын астына кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан чирип жок боло электе батырактан ошону чынында эң баалуу, маанилүү иштер үчүн колдонгула. Анткени ошол силер күткөн достор силерди түбөлүк бейиште кабыл алышсын. Азыр кандайча жолдор менен куткарылып жатышат, биз билбейбиз. Кээ бир адамдар айтышат,
пасторлар ушунчалык мага жакшы сөз айткандыктан, билесизби, биздин пастор ушунчалык жакшы адам, ушунчалык сөздү жакшы айтат, ошондуктан мен куткарылдым деп айтышат. Билесиздерби, пастордон сырткары бир туугандар ушунчалык жан дили менен сыйынышканын билесиздерби? Жайкы конференцияны караңыздарчы, бир эле жолукканда 10 000ден ашык адамдар чогулушат. Ошол 10 000дин ичинен көбүнчөсү куткарылган адамдар. Куткарылган адамдардын көбүнчөсү өз ыктыяры менен сыйынып, кызмат кылып, бир дагы үн чыгарбастан ондуктарды алып келип, ал иштер болбой туруп, пастор жөн эле туруп алып сүйлөй бере турган болсо, анын ишинен эч кандай пайда чыкпайт. Ошондуктан бардыгыбыз биргеликте, мисалы үчүн согуш талаасында өзүнүн жанын аябастан согушуп жаткан аскер боло турган болсо, анда башка отряддагы бардык аскерлер ага жардам көрсөтүшү керек. Автоматын берип, башка нерселер менен камсыз кылып, андай көмөгүн көрсөтпөсө, анда ал аскер дагы өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин алдыда турган насаатчылар болобу, же болбосо кызмат кылган адамдар болобу, аларга биз колдон келишинче көмөгүбүздү көрсөтүшүбүз керекпиз. Азыр байкалбайт, бирок теңирдин астына келгенде бардыгы бизге ачык айкын көрсөтүлөт. Ушул бир тууган жакшы кабар үчүн шунчалык сыйынды эле, шунчалык кызматын аткарды эле. Азыр биз толук кандуу жеткилең биле албасак дагы, Кудайдын астына келгенде бардыгы ачык айкын биз үчүн көрсөтүлөт. Лука 6-бөлүм 19-аятта көптөгөн адамдар Ыйсага келип отурушкан эле. Ыйсага колдорун тийгизүүгө аракет кылып жатышты эле. Эмне үчүн? Анткени Ыйсадан чыккан күч бардыгын айыктырат деген ишеними чоң эле. Кандай оору болбосун, Ыйсага колун тийгизгенде эле алар айыгып калгандыгына ишенгендиктен. Эми ошол Ыйсанын ичиндеги күч азыркы учурда каякта? Сөз. Ыйса сөз айтса, өлгөн адам тирилген. Пес оорусунан айыккан. Ыйсага колун тийгизген адам айыгып кетип аткан. Эми ошол Ыйсанын ичиндеги күч биздин арабызда иштейт. Ошол жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Ошол себептер менен Кудай бизди жаңы адам кылды. Бир адамга Ыйса минтип айтат: "Менин артымдан ээрчи, Теңир, сенин артыңдан ээрчийин, бирок биринчи атамды көргө коюп келейин, уруксат бер" деп айтат. Анан Ыйса ага эмне деп жооп берет? Лука 9-бөлүмдө айтылат: өлгөн адамдарын көмөнү өлүктөрдүн өзүнө кой. Сен болсо бар дагы Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жакшы кабарды тарат. Өлгөн адамдын көмөөсүн өлүк адамдарга тапшыр дейт. Сен болсо, сен тирүү адамсың, ошондуктан бар дагы Кудайдын жакшы кабарын элдерге тарат. Буну түшүнүүгө мүмкүн эмес, бирок бул дүйнөнүн адамдарын Кудай өлүк адамдар деп эсептейт, куткарылбаган адамдарды. Ал эми биз тирүү адамдарбыз. Куткарылган адамдан сырткары башка адамдар жакшы кабар тарката алабы? Азыркы учурда телевизорду күйгүзсөңүз, атагы чыккан ушундалык жөндөмдүү сөздөрү өтө курч пасторлар сүйлөшөт. Бирок ошол пасторлардын сөзүн угуп алып эле куткарылбайсың. Анткени азыркы пасторлар жогорудан төрөлүшүң керек, куткарылышың керек деп ал сөздөргө басым жасашпайт, айтпайт дагы. Жыйынга келишиң керек, жыйынга келсең сен көптөгөн батага ээ болосуң деп гана үйрөтүшөт.
Ал эми куткарылууга ээ болуш үчүн Кудайдын күчү жок эч бир нерсе аткарылбайт. Ал жакшы ишти бизге тапшырып берген. Ошондуктан Кудай биз үчүн тапшырып берген улуу ишти баардыгыбыз тирүү адам катары колдон келишинче көптөгөн адамдарга жеткирип, өлгөн адамдардын көмөсүн өлүктөрдүн өзүнө кой, сен болсо бар дагы жакшы кабарды таркат дейт. Биз да ошондой адамдардан бололу, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, Кудайдан алыстап күнөөгө баткан баардыгыбызды, күнөөлөрүбүз, кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди өзүңүз тирилттиңиз. Эми жакшы кабар сөзүн таркатып, сиздин керемет күчтөрүңүздү биз үчүн көрсөтүп бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бизди баардыгыбызды жаңы адамдар кылып жаратып, биз аркылуу иштеген сиздин күчүңүз менен көптөгөн адамдарды куткарып калууга жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузду эски адамдын табиятынан арылып, бир гана жаңы адамды кийүү менен сиз колдоно ала турган жаңы адамдардан болушубуз үчүн жардам бериңиз. Биз аркылуу иш жүзүн аткаргыңыз келген баардык эркиңизди, баардык ишиңизди аткарууңузду каалайбыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар бир гана сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп жашашына өзүңүз жардам бериңиз. Ал үчүн баардыгыбыз бир жүрөк менен сыйынабыз. Сиздин күчүңүз дайыма биздин жашообузда аткарылсын. Биздин Теңир Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь.